Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Анда эмесе биз силер менен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Ал эми бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы эгемендүүлүк доорундағы кыргыз адабияты, публицистикалык ырлардын табияты жана акын публицист Шайлообек Дүйшеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу болмокчу. Алгач темабызга киришүүдөн мурун биз публицистика деген эмне жана публицист деген ким деген суроого жооп алмакчыбыз. Публицистика күндөлүк коомдук саясий актуалдуу маселелерге карата куурч көркөм сөздүн күчү менен жазылган адабияттан өзгөчө жанры. Башкача айтканда, жазуучунун эң актуалдуу саясий коомдук маселелерди жана күндөлүк саясий окуялар боюнча пикир айтышы менен мүнөздөлөт. Кыргыздын айрым акын жазуучулары мына ушул публицистикалык жанрда дагы өз калемин сынашкан экен. Алардын катарында заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Кеңеш Жусупов, Советбек Байгазиев жана бүгүнкү сабагыбыздын каарманы болгон Шайлообек Дүйшеев дагы бар. Ал эми публицист деген ким? Публицист өзүнүн негизги ой пикирин публицистикалык чыгарма аркылуу жайылткан калемгер, жазуучу, журналист. Ал өз доорундагы жана андан мурдагы доорлордо олуттуу фактылар, окуялар, кишилер, көрүнүштөр тууралуу маалыматтарды талдап, калктын калың катмарына публицистикалык чыгарма түрүндө жеткирет. Мына ошондой калкыбыздын көкөйүнө көк таштай тийген көйгөйлөрүн калемге алып жазып чыккан Шайлообек Дүйшеевдин публицистикалык ырларынын айрым үзүндүлөрү назарыңарда турат. Ошол эсиңе кел деген убагында эл ичине кеңири тараган, эл ичинде резонанс жараткан ырлардын бири жана убагында ырчы Сагынбек Момбеков гитара аркылуу ырдап чыккан Кайдыгерлик деген ырынан үзүндүлөр. Ал эми бүгүнкү ошол биздин темабыздын башкы каарманы Шайлообек Дүйшеев тууралуу жана анын өмүрү, чыгармачылыгы жана чыгармалары тууралуу маалыматтарга кезек беребиз. Акын Шайлообек Дүйшеев Нарын облусунун Ат Башы районундагы Ачак Аяңды айылында 1953 жылы 23 февралда жарык дүйнөгө келген. 3 жашында атасынан айрылып, апасы аны чоң энесинин колунда калтырып кетет. 13 жашка чыкканда жалгыз таянар тоосу болгон чоң энеси көз жумуп, эжеси менен жездесинин колунда калат. Жаш талант үйүнүн 6 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке жүйө барып келип окуган. 1968 жылы орто мектепти аяктаган. 1968-70 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1970-75 жылдары Ат Башы райондук кезинде кабарчы болуп иштеген. Ал эми 80 жылы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Ошол эле 80 жылдан тартып Нарын облустук Нарын Правдасы газетинде кабарчы, облустук телерадио уктуруу комитетинде редактор болуп иштеген. 1983-90 жылдары филармонияда адабий бөлүмдүн башчысы болуп иштеген. 1990-96 жылдардын аралыгында Ала тоо журналынын бөлүм редактору, Кыргызстан маданияты газетинин бөлүм башчысы, 96 жылдан Асаба газетинде кабарчы, редактордун орун басары, Акын газетинин кызматкери болуп иштеген. Ал эми 1911 жылы акындын чыгармачылыгына арналган Отко чуркаган бала даректүү тасмасы тартылган. Ал кийин узак убакыт бою Азаттык радиосунда иштеген жана анда сөз дайра, басма сөзгө баяндама уктурууларын алып барып, макалаларды жазып турган. Пайгамбар жашынан өтүп калган акын байбичеси менен Зейне
экөөсү 3 кыз 2 уулду тарбиялап өстүргөн. Азыр алар 10 неберенин кучагында дөөлөттүү көз эрмемдерди өткөрүүдө, дейт. Мына ошол учурда акындын үй бүлөсү, уул кыздар менен түшкөн сүрөтүн көрүп турабыз. Ал эми акындын адабияттагы орду боюнча төмөндөгү маалыматтарга назарды бурабыз. Назарыбызды Байдулла Сарнабаев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын лауреаты поэзия дүйнөсүнө ташталган алгачкы кадамы мектепте окуп жүргөндө эле кыздарга арнап жазган ырларынан башталгандыгын эскерип кеткен. Өзүнүн чыгармачылык жолунда башкалардан айырмаланган кошок, дастан, поэма, лирикалык жана публицистикалык ырларды жараткан. Анын бир топ ырлары обонго салынып, эл арасында ырдалып келет. Учурда кара сөз менен жазылган көлөмдүү Агындылар чыгармасы окурмандардын колунан түшпөй окулуп жатат. Мындан тышкары Манас эпосунун каармандары тууралуу, Эки дөөнүн күрөшү жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу поэмасын жазган экен. 1989-91 акындын кайдыгерлик жана башка коомчулуктун көйгөйү тууралуу коңгуроо каккан публицистикалык ырлары Сагынбек Момбеков жана башка замандаштары тарабынан аткарылып, өз угармандарын таап келгендигин биз жогоруда дагы айтып өттүк. Ал эми бул жерде болсо биз ошол Манас эпосунун каармандары тууралуу жазылган Эки дөөнүн күрөшү аттуу китебинин жана элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Агындылар аттуу китебинин мукабасын көрүп турабыз. Акын ыр жазуу менен гана чектелбестен башка өзгөчө орус акындарынын ырларындагы которуп келгендиги менен белгилүү экен. Бул тууралуу биздин кыргыз элинин чыгаан тарыхчысы Тынчтыкбек Чоротеген агайдын мына мындай эскерүүсү бар. Студент кезинде эле Шакебиз орустун элет жытын даңазалаган акыны Сергей Есениндин ырларын кыргызчага алгачкы ирет которууга аракет кылган болчу дейт. Эми чыгармачылыгы толукшуган чакта Шакебиз далай чет элдик акындардын ыр берметтерин орус тилинен кыргызчага татынакай которуп келет. Маселен, 19-кылымдын 20-кылымдын башындагы орус адабиятындагы символизмдин көрүнүктүү өкүлү Александр Блок жазган ырлардын Шакебиз жүзөгө ашырган котормолорун ырахат алуу менен окуп келебиз. Мына бул жерде болсо ошол акын публицист жана котормочу акын десек дагы болот. Шайлообек Дүйшеевдин которгон котормолорунан бир канча үзүндү, тактап айтканда Сергей Есениндин ырынын котормосу турат бул жерде. Албетте силер видео көрүп аткан учурда токтотуп алып, кеңири окуп, таанышып чыксаңар болот. Ал эми биз уланта берели. Ал эми бул жерде болсо ошол орус акыны Александр Блоктун чыгармасынын Шайлообек Дүйшеев тарабынан которулган котормосу жана Александр Пушкин, орус элине гана эмес, дүйнө жүзүнө аты белгилүү болгон орус акыны Александр Пушкиндин ырындагы которгон котормосу турат бул жерде. Мына ошол өзүнүн чыгармачылык жашоосунда кыргыз эли сүйүп окуган көптөгөн чыгармаларды, көптөгөн ырларды, публицистикалык ырларды жазган, жараткан акын, публицист, журналист Шайлообек Дүйшеев албетте көптөгөн сыйлыктарга дагы татыктуу болгон. Мына ошол сыйлыктарына көңүл бурсак, кыргыз эл акыны наамы жана башка бир катар сыйлыктары, 3-даражадагы Манас ордени, арабадагы ыр
чыгармасы үчүн Байдылда Сарногоев атындагы эл аралык сыйлык, Эки дүүнүн күрөшү чыгармасы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык, КМШ мамлекеттеринин парламенттер аралык Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыгы ыйгарылган. Ал эми бул жерде ошол акын Шайлообек Дүйшеев өзүнүн замандаштары менен, калемдештери менен бул жерде болсо биз мына ошол замандаштарынын акын, публицист, журналист Шайлообек Дүйшеев тууралуу жана анын чыгармачылыгы тууралуу айткан пикирлерине көңүлүңүздү бурабыз. Кабар Орду гезитинин журналисти Темирлик аттуу журналистинин пикирине көңүлдү буралы, көңүлүбүздү. Эмне дейт? Шайлообек Дүйшеев чыныгы эл акыны, жазуучу, публицист жана журналист. Анын чыгармачылыгы муундан муунга таза булак өңдүү өткөн Манас эпосу, элдик өзеки чыгармачылыктагы ырлар, дастандар, уламыштар, жомоктор сыяктуу элдик фольклорго сугарылып, кыргыз элинин көрүнүктүү классик акындары Алып, Калыгул, Арстанбек, Кетбука сындуу залкар таланттардан таасир алгандыгы үчүн өз популярдуулугун жоготпой келет. Ал эми досу, теңтушу Нуралы Капаров эмне деген? Шайлообек өзү бардык нерседен кеч калгандай болуп келди. 25 жашында окууга кирип, 30 жашында бүтүп, 35 жашында Аптап деген жупкадай жука китеп чыгарды. 38 жашына чейин адабият майданында деле активдүү киришкен жок. Анда-санда ыр жазып жүрдү. Бирок ошол анда-санда жазган ырларынын баары тең анын чоң талант экендигин көрсөтүп турду. Мынакей, азыр Шайлообек классик залкар акын дейт. Ал эми андан кийинки кыргыз элине гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнө белгилүү болгон түрколог, 20-кылымдын залкар таланты, залкар окумуштуусу, залкар сөз чебери Салижан Жигитовдун Шайлообек Дүйшеев тууралуу айткан пикирине назарыңарды бурабыз. Шайлообек чыныгы сөз зергери. Кыргыз сөздөрүн Шайлообектей кылдат урунган акындар аз. Шайлообектин сөздү алтындай эргеп, кыштай кынаганы мага чындап эле жагат. Мына ушундай залкар адамдардын, улуу адамдардын мына ушундай пикирлерине арзыган акын, жазуучу, публицист, журналист, коомдук ишмер Шайлообек Дүйшеев тууралуу биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ал эми ал акыны Шайлообек Дүйшеев тууралуу жана анын өмүрү таржымалы, анын чыгармачылыгы, чыгармалары тууралуу мына бул жерде көрсөтүлгөн интернет булактарынан дагы да кенен маалымат алсаңар болот. Жана кийинки сабакка ушул маалыматтар аркылуу даярданып келет деген үмүт менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм. Анда ушуну менен биз силер менен коштошобуз.